Өлкөдө болжол менен 600 миңге жакын унанын ээлери ишеним кат менен жүрөт. Анын чыныгы ээси ким экенин аныктоо кыйынга турат. Унаны сатып алары менен өзүнө каттоо кымбат болгондуктан көпчүлүгү ишеним кат менен эле сатып ала коюшкан. Учурдагы кайра каттоонун суммасы айдоочуларга макул келбейт. Техпаспорт номерге төлөшүлө 5%, 1% дегендер бар. Шуну арзан кылып койсо, эл тезирээк оформить кылышып алат өздөрү. Мына мунун мисалы үчүн 1% 1000 сом экен. Жана арзан болсо жана жакшы болот мисалы үчүн. Техпаспорт номерге 1000 сом төлөйбүз, техпаспорт номерге төлөйм. Шунда менге өтөт экен энди. Бул менге лишний акча да бул мисалы үчүн. Мен өзү ушу боюнча жүрсөм боло берет дедим. Жалал Абад облусунда жалпы 90 миңден ашуун уна катталган. Башка облус шаарлардан келген ишеним кат менен жүргөн уналардын так саны анык эмес. Ишеним кат унага ээлик кылууга укук бербейт. Бирок көпчүлүк жарандар унаны өздөрүнүн менчиги катары эсептешет. Ошол себепти эртеби кечпи уналарды өзүнө каттатып алуу зарылчылыгы жаралат. Азыр авторынокторго барышат дагы менчик ээлери, транспорт алган, автомобиль сатып алган менчик ээлери ошол жерде туруп эле биз ишеним кат алабыз. Biz ишеним кат менен жүрөбүз. Ошо ишеним кат менен мына менин менчигим болду деген өзүнүн самоуспокоение болуп жүрүшүп атышат да. Бирок чынына келгенде мыйзам чегинде караганда ал бул жөнөкөй гана кат болуп эсептелет. Ал ошол менчиктин ээси болуп аталбайт. Ал ортодо унаны менчик ээсине каттоо ишин арзандатуу жагы каралууда. Учурда кыймылдаткычтын көлөмүнө жараша сумма эсептелет. Ал орточо саноого ылайык бир унаны каттоо үчүн жок эле дегенде 5000 сомго чейинки каражатты талап кылат. Мындан сырткары башка облустун номуру тагылган болсо түйшүгү көбүрөөк болот. Кыргызстан аймагындагы биздин транспорттарга, бардык транспорт каражаттарга 1% деген пошлина алынат. Анан сырткары мына биздин Кыргызстан мамлекетинин сырткары келген бизге келип оформление боло турган автоунааларга 5% деген пошлина алынат. Ал деле ошол көлөмүнө, жылына карап алынат. Мамлекеттик каттоо кызматы эми унаны өзүнө өткөрүп алуу жагын арзандатуу керектигин иштеп чыгууда. Агалай кайра каттоо акчасы 3-4 эсеге төмөндөшү мүмкүн. Эгер ишке ашса, ишеним кат акчасынан көп деле айырмай бербей калат. Бул акылдуу шаар долбоорун ишке ашуусуна жардам болот. Бирок бул да жетиштүү эмес дешет юристтер. Бүгүнкү күндө ошол каттоо кымбат болгондугунан адамдар ишеним кат менен айдап жүрөт. Эгерде коопсуз шаар ишке аша турган болсо, анда адамдарга жеңилдик бериш керек, адамдарга шарт түзүп бериш керек. Ал мындай арзандатуу менен же болбосо 100% акысыз жасап бербесе, бул маселе аябай мындай башаламандыкты жаратат да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө 80% автоунаалар жеке менчик ээсинин намында эмес. Бардыгы ишеним каттар менен жүрөт. Айдоочулардын ишеним кат менен жүргөнү жол инспекторлоруна да кыйынчылык жаратат. Жол кырсыгы катталып, качып кеткен учурда табуу үчүн көбүрөөк убакыт талап кылынат. Эгер уна өз ээлерине гана тиешелүү болгондо бир топ жеңилдиктер жаралмак. 2 жыл, 3 жыл же болбосо 5 жыл мурдагы ошо ээсиндеги катталган, бүгүнкү күндө ошо 5-6 адамга биринен бири сатылып кеткен, ошо сатылып кеткен автоунаалардын эгерде жол транспорт кырсыгын каттап ошол окуя болгон жерден качып кеткен учурларда ошол ар бир автоунааны ошо табышы өтө баягы биз үчүн кыйынчылык жаратууда. Учурда уна башкарган айдоочулар жолдо жүрүү үчүн ишеним катта талап кылынбайт. Ошол себепти алып сатууларда ар кимдин атындагы унаалар туш тарапка тарап кеткен. Бул бир топ башаламан жагдайды жаратып келет. Эгер каттоо кызматын арзандатуу мыйзамы ишке ашса, иретке келет деген божомолдор бар. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.